Iç kiyimimiz kичине zara же мази тийип калса, аны жууганга ыңгайлуу болбосо, ачык жерде болсо, же адамдар көп жерде болсо, даарат алып намаз окусак өтөбү? Же өтпөйт да. Намаздын шарттарынын бири кийим таза болуш керек. Бул фарыз. Окуган жер таза болуш керек. Бул дагы фарыз туугандар. Макулбу? Кийим өзүнчө таза, дене өзүнчө таза, окуган жай өзүнчө таза болуш керек. Бул үчөө өзүнчө. Макулбу? Андан кийин кыбланы табыш керек, убакыт болуш керек, ниет болуш керек. Ушулардын намаздын бул шарттары да бул. А кийим таза болбой калса, намазын таарат алып окуй берсе, анда болбойт а. Ана ажатканага кирип, ошол жерде мисалы суулап жуубаса дагы, мисалы мази чыгып кеткен, же болбосо бир тамчылап кеткен жер, ал жерде ошо жакшы сыгып жууп койсо болот. Анан калган окуй берет. Бардык мисалы ич кийимди жууган кажети жок. Каерге нажас тийген болсо, ошол жерде эле жуулат.